Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр. Азыркы ааламдашуу мезгилинде ар бир адамдын дүйнөгө болгон көз карашы ар багытта өзгөрүп турган учур. Аны менен бир катарда глобалдык масштабта аң сезимдин башка нукка бурулушунун кесепетинен 21-кылымда өз эне дилин жоготкон же жоготуу коркунучунда турган калктар дагы бар экендигин статистикалык маалыматтар тастыктап келет. Алыска барбай, өзүбүздө тагыраагы сүйүктүү Кыргызстаныбызда бул багытта кырдаал кандай? Кылым карыткан каада салт, үрп-адат, тил, дилибиз, байыртадан ата-бабаларыбыз барктап келген улуттук баалуулуктарыбыздын бүгүнкү абалы кандай? Азыр жаш, орто, улуу муундар муундан муунга үзүлбөй өтүп келген мурастарыбызды учурда барктап, аздектеп сактап келишеби? Негизинен алардын бүгүн, эртең, келечекке керектиги, зарылдыгы, жалпы мамлекеттүүлүктүн түптөлүшүнө болгон орду азыр көпчүлүктү кызыктырып келет. Мына ушул себептен биз жашоо сырлары аталышындагы көрсөтүүнү сиздердин назарыңыздарга тартуулоону чечтик. Анда жогоруда айтылган кыргыздын илгертен атадан балага, энеден кызга өтүп келген улуттук баалуулуктарын азыркы мезгил менен айкалыштырып, учурдагы көйгөйлөрдү чечүүдөгү алардын жардамы тууралуу кыскача мисалдар менен айтып бермекчибиз. Нарктуулуктун бири бул санжыра жана жет атаны билүү. Бүгүн биз ушул программада санжыранын адамдын жашоосуна тийгизген таасири, ал көмүскөдөгү көйгөйлөрдү жоюуга кандай жардам берет деген суроолорго жооп издеп көрмөкчүбүз. Санжыраны биле жүргөн жакшы да. Түбүбүздү кыргыз болгондон кийин билишибиз керек да. Улут болгондон кийин санжыра керек эле. Кыргыз болгондон кийин жет атаңды билиш керек, бүт салттарды билиш керек. Ар бир улут өзүнүн ошол менталитетине жараша өздөрүнүн ошол улутун, жет атасын, каада салтын билүү маанилүү деп ойлойм. Биз албетте кыргыз болгондон кийин биз дагы өзүбүздүн жет атабызды, үрп-адаттарыбызды муундан муунга калтыруу бул биз үчүн эң чоң сыймык болуп эсептелинет. Санжыра жөнүндө азыр кенен эчтеке айтып бере албайм. Маанилүү жет атаны билген, өзүбүздүн каада салтты билген маанилүү деп ойлойм. Думаю, если это им именно нужно, то да, возможно. Если они этого хотят, то думаю, да, нужно. Если они не хотят, то без разницы. Если ты отца не знаешь имя, ты знаешь, как твоего папу зовут? А дедушку уже нет. Тоже знаешь? А того уже все. Вот об этом просто. Да, я поняла. Речь. Читан. Билиш керектен. Санжыра бул ататек эмне иш кылган, эмне сөз айткан, кандай адамдык сапаттарга ээ болушканын билүү. Ошондой эле эмне менен өзгөчөлөнгөн, кандай касиетке, өнөргө ээ болгон жана башка ушул сыяктууларды билүү. Айта кетчү нерсе, аталардын аттарын эле билүү бул жөн гана текти сүрүштүрүү. Бирок тилекке каршы азыркы учурда көп адамдар санжырасын билмек түгүл, тескерисинче аны билүүнүн кажети жок. Эмне пайдасы бар? Азыр заман башка деп жериген урпактардын саны көбөйдү. Мындан тышкары салт боюнча туугандар арасында ынтымакты сактоо жана эл менен болуу керек. Бирок азыркы 30 жылда базар экономика деп атадан калган мүлктү талашып, бир туугандар арасында ынтымак кыдырап, мамиледен кетишип, салт бузулуп жатат. Санжыра жөнүндө жалпы маалыматтар көп айтылып келет. Биз бул көрсөтүүдө анын чечмелешине кыскача гана токтолуп кеттик. Бирок санжыраны билүү, талдоо чындыгында бүгүн мезгил талабы. Ошол эле учурда ал кыргыз элибизге кандайдыр бир көйгөйлөрүн чечүүгө канчалык деңгээлде жардам берет? Санжыраны билүү эми көйгөйлөрдү чечиши мүмкүн, эми адамдардын өзүнүн көз карашына жараша да. Көйгөйлөрдү чечүүдө бизде кыргыздарда жакшы эле жардам берет го деп ойлойм. Өзүңдүн тегиң, элиң каяктан чыккансың, ошол
катарында ошол жолдо билишиң керек. Адамдын жашоосунда бир учурда кыйынчылыктар пайда болот. Иши жылбайт, карызга батат, жан дүйнөсү кыйналып баштайт. Ушул кыйынчылыктарга 3 себеп бар. Биринчи себеп — адамдын көтөрчү жүгү, айтчу сөзү, кылчу иши, мээнет берчү жери башка. Адам өзүнүн милдетин толук аткарбай жатат. Экинчи себеп — жашоосунда адашкан. Бул адамдын жазасы. Үчүнчү себеп — бирөөнүн же топтун убалына калган, туура эмес ишти кылган, туура эмес сөздү айткан, туура эмес ойдо турган жек жааты, атадан урпакка өткөн, энеден кыздарга өткөн оор жүгү бар. Мындайча айтканда, ата тектен келе жаткан оор жүк бар. Көп адам жашоосунда күнөө кылып, анын кесепетин билбестен улам күнөөгө күнөө кошуп, тукумуна чоң жүк тартуулай берет. Күнөө кылган адамдардын тукуму аталарынын жүгүн тартып, жашоосунда көп кыйынчылыктарга малынып, бактысыз тукумга айланат. Бул жүктөн кутулуу оңой эмес, бирок арылса болот. Ал үчүн санжыраны билүү зарыл. Иликтөө жүрүш керек. Эмнеден кайсы жактан туура эмес болгон. Бирок азыркы учурда жогору айтылгандай көп адамдар санжыраны билбейт. Бул адамдарда мен санжырамды билбейм, эмне кылышым керек деген суроо пайда болот. Жооп мындай. Көйгөй бар экенин 3 көрсөткүчү бар. Биринчи, тукумда башка баш кошулуп жатабы, же азайып жатабы? Экинчиси, бул тукумдун деңгээли өсүп жатабы, же төмөндөп жатабы? Башкача айтканда, уулдары атадан артыкпы, теңби же кемби? Үчүнчүсү, тукум бактылуубу же бактысызбы? Мына ушунун үчөөнүн бирөөсү болсо, анда тукумда көйгөй бар. Тукумдагы көйгөйдөн арылыш үчүн туугандар ынтымакка келип, эски таарынычтарына карабай урпактардын келечеги үчүн чогулуп, Кудайдан чын жүрөктөн кечирим сураш керек. Чындыгында бүгүн кандайдыр бир себептерден көйгөйгө батып, жашоосунда кыйынчылыктарга туш келген адамдар аз эмес. Бирок ошол эле учурда жашоосунун сырларын туура чечмелеп, өз ордун тапкандар абдан көп. Алар сүйүктүү кесибин, турмушун түздөп, өз багытын ата-бабалардан калган баалуулуктарга багыттап алган адамдар. Азыркы ушу биздин көйгөйлөрдү чечүүгө биздин ошо мурунку ата-бабаларыбыздан калган салттарыбыз, ошо үрп-адаттары көптөн көп жардам берет. Анткени биз өткөндү билбей туруп, келечекте курууга кыйын да. Биз ошо өткөн ата-бабаларыбыз кандай жашоо турмушту басып өткөнүн, алар эмне менен алектенгендерин, кандай ишиктерди жасагандарды билип туруп, ошодон өзүбүз бир тажрыйба алып туруп, анан ошону келе жаткан муундарга бир жакшы, туура өзүбүздүн сөзүбүздү айтсак болот. Бак Дөөлөт комунунун кызматкерлери менен жакшы бир лекцияларды уюштуруп атабыз. Адамдын көмүскө көйгөйү деген темада көптөгөн биз лекцияларды уюштуруп өткөрүп атабыз. Бул боюнча биз Бишкек шаарынын ведомстволук милиция полкунун, Ленин райондук күзөт бөлүмүнүн, Свердлов райондук күзөт бөлүмүнүн, андан тышкары Талаш шаардык күзөт бөлүмдөрүнүн кызматкерлеринин арасында азыркы айтылган тема боюнча көптөгөн лекцияларды уюштуруп келдик. Бул өткөрүп аткан лекцияларыбыз балдарга аябай зор, жакшы таасир берип атат деп айта алам. Бул эме таасир берип атканда, мисалы үчүн биздин кызматкерлерибизге өздөрүнө койгон тапшырмаларды так аткарууда, ошондой эле алдыга умтулуу боюнча жакшы мыкты иштерди алып барууда десем жаңылышпаймын. Жашоо сабактарына катышып калган себеби өзүмдүн көйгөйлөрүн чечүү үчүн бардым. Ал жерден илгертеден жашап өткөн ата тегибиздин санжыраларын, үрп-адаттарын, каада салттарын азыркы заманга салыштырмалуу үйрөтүп атты. Ошонун көп жакшы нерселерди ала алдым десем болот.
Бүгүн биз жашоо сырлары берүүбүздө жалпысынан адам баласынын өмүрүндө санжыраны билүү менен көмүскөдөгү көйгөйлөрдү чечүү жолдорун, сырларын чакан болсо да айтып берүүгө аракет кылдык. Келерки көрсөтүүлөрдө жолугушканча сак саламатта болуңуздар.